Айлаң жоқ та эмне кыласың иши кылса бир. Туңуюкта калдым да мындай. Жардам беришти эле тууганыбыз жок эчтеке. Мен 32 жаштамын азыр. Ушу нарыңга эле орто нурага турмушка чыккам. 3 биртуган болчумун. Байкем каза болуп калды бирөөсү. Бирөөсү азыр кырсыктап немеде, түрмөдө олтурат. Ошо байкем кыздарын багам 6 жылдан бери. 3 кызым. Быйыл эркек баласы кошулуп ал кырсыктап эркек баласын да багып калдым. Мамам бар, атам каза болуп калган. Ошону ушул жакта жашайбыз. Ушул үйдө ушу айылда жерлерди сатып алганбыз. Ошол жакта жашайм. Мамам болсо өзү неме, кулагы да жакшы укпайт, көзү да жакшы көрбөйт. Бирок инвалидныйга чыккан эмес да. Неме болуп калган. Аякка жаткырган үчүн да доход керек экен да. Бирдеке берипчи. Пенсия кептеп чыгарып алып эле ошо. Азыр мамам пенсия да албайт. Пенсиясын ошо байкем чыгарабыз деп кредит алганбыз. Ошо бир балдар менен чырдашкан го шаарданчы. Ошо эркек баласы экөө шаарда жашачу, эркек баласын өзү багып, өзү окутчу да, анан кырсыктап калды жана ошо мага келип калды, быйыл кошулуп. Азыр ошо түрмөдө чыга элек да. Өзүм болсо эч жерден эчтеке пособие да албай, эчтеке кылбай эле ушуларга 6 жылдан бери бакчымын. Андай деле кайрылган жокмун. Анан быйыл немеде кыштан баштап кайрылдым да, соцзащитагачы кайрылып, ушундай пособие деп ойлогом да, опекун болом, тиги бу деп анан. Ошого десем, анда жолдошум менен жашачумун, ЗАГСым бар болчу. Анан алардын доходун карап туруп пособие кыркпай койгон да. Ошол боюнан эле вообще пособие албайм, эч жерден эчтеке да жардам албайм. Быйыл эле моун үстүнөн, үйдүн үстүнөн аябай там чакканда айла жок мечитке кайрылдым. Ошолор келип үстүн оңдоп беришти. Көмүр алып беришти, мешит коюп беришти. Анан свет менен эле эч жерден эчтеке жардам албай эле кафеде иштеп эле ошентип акча тапчумун да. Ошентип бакчымын кыздарымды. Анан азыр экөө тең эртең менен окуп, экөө түштө окуганга немете албай калдым. Иштей албай калдым да. Экөө кичинекейде, экөө чоңураак. Чоңдору түштө окушат, тигилер эртең менен окушат да. Ошолорду карап эле азыр үйдөмүн. 10 күн болуп калды уже жумуштан кеткенимечи. Азыр уже продуктыбызда түгөндү, пенсия да албайбыз, пособие да албайбыз эчтеке. Үйдө эле олтурам азыр ушу кыздарым менен.
эч кимге такыр айтып, жардам сурап, же мондан жок болуп атат, антип атам, минтип атам дебейм. Такырчы. Вообще айлам кеткен да анан. Ушу мечитке кайрылдым да, анан ошолор сиздер таап берди. Такыр балдарга да билгиским келбейт, булар уягат өздөрүчү. Колумдан келгенин кылам да. Муну жейбиз дейт, аны алып берем, кийинтем, жакшы эле. Такыр эле немем кетип калды. Тапчымын шүгүрүп. Жолдошум аябай карызга сайып койду, аябай алып барды, карызын батырып койду, аябайчы. Кредит ала калалы, машина алалы, иштей калабыз, минтебиз, тигинтебиз деп эле тургам да. Мен да ишендим. Үйүн ошол жака барып жашап калдык. Январдан баштап жашадык да. Айылга барган кезде ошол жактан башталды да, алмайчы кредиттердичи. Артына жүргөндө алчу эмесмин, акчаны күнүнгүсүн күнүгө тапчымын да. Мындай машина ала калалы, оокат кылалы дегенде мен ишендим да. Коем балдарда эки кызым батып атсам, ошол жака кыздарым менен жашап кетейин деген ойдо болчумун да. Өзүм төрөй албасам депчи. Көрсө алдап коюп турам, аягында мындай мени жаман кылып чыгарып койду да. Машина дедим, машинасын алып бердим, акча дейт, акчасын алып бердим. Иштечүмесин кийинчүмүн, мындай тааныштар бар да, базардардан барып карыз алып, ошолорум да калды да. Беришкен жок вообще-чи. Азыр эми көбүнөгөчү ортодон бир кыз менен сүйлөшүп, ошондон сойко шакен алып сатчумун. Анан ошонун акчаларын да кредитке неметип салды да. Төгө берели, таап берем, антем, минтем депчи. Ага да ишендим да. Таап берет депчи. Азыр алда келет күнү. Аягында ушул үйүмдү да саттырды. Сатып, муну кутула калалы, тигини кутула калалы депчи. Мейли деп анан азыр кайра үйүмдү кайтарып алдым, бирок акчасын күнүгө да болуп атат. Мурун мындай вообще болчу эмесмин. Кандай болсо да чыдап эле жүрө берчүмүн да, такырында эч кимге айтып, сырымды дагычы вообще неме кылчу эмесмин да, уже. Такыр айлам кетип калды. Азыр кыздарыма бергедей продуктум да жок. Унум биртке бар, ошондо эле тамак-самак кылып берейин, ошентип калдым да, азыр вообще мындай. Карыздарым жок болсо да демекмин да, анан эч кимге айта да албайсың, бирөөнө айтсаң күлкү кылат эртеңки күнү. Айлаң жок да, эмне кыласың, иш кылса бир. Туңгуюкта калдым да мындай. Жардам беришти эле тууганыбыз жок эчтеке. Пландарым мырса ушуларым чоңойсо, жакшы окууларга берсем, жакшы бир кесип неси болуп бактылуу болушса дейм да. Главное менде бол алданбаса дейм. Алданып монтип ушинтип баягы күйбөсө дейм да. Мен аябай эле күйүп калдым да. Ошентпесе дейм да, азыр деле айта берем аларгачы. Ыйласам айтат, мама ыйлаба. Биз чоңойсок чоңтам алып беребиз, багабыз. Дарылатам, сизди жуунтам, монтем деп ушинтип айтышат да. Тилектер аябай жакшы анан. Мындай неметким келбейт такыр. Көргөзбөйм эчтекемдичи. Постоянно эле күлүп чайнап эчтекемди билгизбейм, сырымды да эч кимге айтпайм. Мына тааныштарым деле бар да, бирок вообще мен ушинтип калдым деп айтпайм да, такыр. Эч кимге айтпайм. Өзүм менен мояка өлүп эле батып кеттим. Ушу немемди көрүшпөсө дейм да, такырчы. Мындай жакшы жашашса дейм да, колумдан келгенин бүт кылам. Күнүмдүк ичип жегенсин, сырткары кийим кечелери уже чоңойгон сайынчы кыскарып баштайт экен да. Өскөн сайын уже кыскарып баштады, кышкыга немелеричи. Кыска болуп ошентип атат, эми ошону деле жамап, эки жагына кошуп антип берип эле коюп атам да. Сабак ошентип жиберчи. Азыр кийим кечелери, бут кийимдери болсо бүт чоң, бири-биринин бирине чаптап эле, чекелерин кийип берип эле ушинтип эле кетирип атам да. Азыр кийим кечелери деле жок. Сам мектептен ар кандай немелер болуп калат да.
Ошолордун кем карчы болот кээде. Күнүгө немеге. Маршрутка менен барып келишет. Күнүгө 40 сомдон кетет. Ошолорду таба албай калам кээде. Троллейбуска түшкүлө дейм да. Эла кеткендечи троллейбуска түшкө алды эле көп да келет да. Кээде бияка өтүп кетип калганда чыгып калат, антет мынтет анан уже 4-класстан үйдө алар да платный турбайбы. Аларды алып баштайт. Ошолордон өлө кыйналам да. Күнүңкүсүн күнүгөчү. Пособие кесип бергиле. Ушундай жолдошум кетти десем, ЗАГСтан ажырашып келиңиз деди. ЗАГСтан ажырашып келиңиз, жашоо шартыңызды көрөбүз, анан ошондо беребиз деди да. Пособие ошондо жашоо шартыңызга карап, анан ошондо кесилсе кесилет деп койду. Анан бир эжеге менен сүйлөшүп көрдүм, эже ушундай болду десем, сен доходуң жетет деген үчүн балдарды алып баккансың. Болбосо да көрмөкпүз дейт да. Анан көргөндө деле мисалы мен кыздарымды эч кимге бермей эмесмин да. Бере албайм да, кантип берем, ушунча багып алгандан кийин анан создашты ушинтип берип кое албайм да бирөөнөчү. Ушул немеден баштап кыйналып атам да, күздөн баштап аябай ушундачы. Карызга салып, антип салгандан бери ошондон кыйналып атам да. Сабагыман англис тил жагат, анан адабий окуу жагат, кыргыз тил жагат, технология жагат, математика жагат, биология жагат, география деле жагат. Мен чоңойгондо мугалим анан парикмахерс болгум келет, чач тарач. Анан ошо экөөнүн бирөөсүн тандайм. Анткени мен жакшы окуп чоңоюп балдарды окуткум келет. Ошол кыялдарыма жетишүү үчүн жакшы окугум келет. Илимди, билимди кыспагым келет. Чоңойгондо мамамды баккым келет. Ыйлаткым келбейт. Жакшы көрөм. Мамамды кичинекей кезде бизде жакшы баккан эми. Чоңойгондо такыр ыйлаткым келбейт. Өз кызындай көрүп, эркелетип, эмне десе ошону алып берип, убагында жасайт. Мамамдан эч жакка кетким келбейт. Только мамам жанында калам. Жакшы адам. Жакшы көрөм. Мен жакшы кыз болгум келет, илимдүү, билимдүү. Мамамдын өмүрүн тилейм, көп жашасын. Биздин жаныбызда күлүп жайнап жүрө берсин. Ошолорду тилейм. Көп жашасын. Тааныш кызым чалып калды, ушундай ошо өрттөнүп атыптыр, сен байкең бар экен депчи. Барсам эле ошо өрттөнүп бүтүшүптүр. Эшиттиген эмес калбай калыптыр. Кара пакетке салып коюштур да. Эртесин моргко келгиле деди. Жанымда экөө тирүү экен, боодуга чуркап бардым да тирүү экен депчи. Барсам экөө бирөө ким эле ичинде келсе кырсып дештер. Деп эле. Эртесин моргко бардым, барганда уже алып кеткенге киши жок да. Улуу экен, шаарда турат да. Моргтон чыгарып кеткиле, болбосо көмүп салабыз. Кармаганга болбойт сөзсүз деди. Кирип карасам, эчтегеси калбай калыптыр. Эчтегеси жок. Тааныгыла деп коюптум, бирок өрттөнгөн кишинин эчтегеси жок, эчтегеси жок. Бирок баарын эле сөөгүнөн билесиң да, маңдайында 2 алтын тиши бар болчу. Ошол ээрип калыптыр. Оозун ачылып карадым да, оозунда тиши бар эле депчи. Рентгенге барганда бир мындай скелети чыгып калыпты. Ошондой немеси бар болчу менде. Ошону ала баргам да. Мен көзүмчө эчтекеси калбаптыр. Ич жагында эчтеке жок. Ошону өпкө жагында бар экен да. Өпкөсүн ачты, мен көзүмчө кести. Анан ошондо кан чыкканда ошонун анализ алышты да. Анан башын кадимкидей арамен аралады. Карап турдум, айла жок да. Жанымда киши жок эчтеке. Тааныш кыздарым бар болчу, ошолор менен бардып анан кармасам сынат, сөөктөр сынып калыптыр.
Her bir organ biltmen, öz morodum büt. Öz morodum çıkıp kettiğinde birikken her birinciden orodum da karmasam hırsınlar sınat. Ошентип баан алып кетип баан квартираман ушул жака эле көмдүм да анын ичине. Жер да беришпей ошол маалда ошондон бери кишилсе ушундай.